Өзбекстандын барымтасынан бошотулган 4 кыргызстандыктын абалы канааттандырарлык экенин чек ара кызматынын төрагасынын орун басары журналисттерге алар коё берилгенден кийин эле билдирди. Ден соолугуна арыздары жок. Азыркы учурда оңгортоодо өзбек тарап ички иштер министрлигинин кызматкерлери дагы эле кызмат өтүп атат. Биздин дагы чек арачылар ал жерде кызмат өтүп атат. Бул жөнүндө сүйлөшүүлөр дагы улантылат. 22 августта Унткар тоодогу телемунарада иштеген 4 кыргызстандыкты кармап кетүү мыйзамсыз болгон. Көптөгөн сүйлөшүүлөр болгонуна карабай, коңшулар аларды кое бербей, тескерисинче кылмыш ишин козгоп, өзбек мыйзамдарынын алкагында жоопко тартылаарын айткан. Ошондой эле аларды бошотуу үчүн Орто Токой суу сактагычындагы кыргыз постун алууну, аймакка электр энергиясын берүүнү жана мында жашагандарга азык-түлүк алып өтүүгө уруксаат берүүнү талап кылган. Өнүгүү фракциясы кезексиз отурумунда абалды талкуулап, коңшулардын бардык аракетин мыйзамсыз деп атап, тез арада жарандарды бошотууну жана башка сүйлөшүүлөр өзүнчө жүрүшү керек деп талап койгон. Негизи эки элдин, эки мамлекеттин эли кыйналып атат. Ошондуктан биз бул жерде ачуу кандыкка салбаш керекпиз. Өнүгүү прогресс фракциясы сунуш киргизип атат. Жогорку кеңештин атынан Өзбек Республикасынын Олий Мажлисине кайрылуу жасап атабыз. Эл аралык уюмдардын келишимин негизинде, ОДКБнын келишимин негизинде, СНГнын түзүлүп атканда келишим негизинде, анан кийин биздин баягы жарандарга адвокаттарга жол берип атканын, ошонун баардыгын эл аралык келишимдер бар да, ошонун негизинде биз ушул кайрылуу жасап атабыз. Олий Мажлис Өзбекстан Республикасында 4 жаранды биз суранып атабыз, талап кылып атабыз бошотуу боюнча. Жарандарды чыгарып алууда Кыргызстан бардык аракетин көрдү. Өнүгүү прогресс кезексиз жыйынга чогулуп, Олий Мажлиске кайрылуусу да өз убагында болгонун саясаттануучулар да белгилешет. Анткени ага чейин коңшулар кармалгандарды чыгаруу мындай турсун, эл аралык адвокаттарды да жолотпой жатышканын өкмөт башчынын орун басары Жеңиш Разаков айткан. Эң биринчи биздин жарандарыбыз негизичи бул адамдар, адам укугу кесалыгы барбай эле мына өнүгүү прогресс фракциясынын заседаниясы болбоду. Ошондо деле момундай постановление чыгарган. Эң биринчи тиги алардын Олий Мажлисине парламентке кайрылуу кылабыз деп таасири сөз тийди да. Мына биз унчукпай дайыма эл аралык трибунаны менен анан тиги чек ара боюнча биздин кызматкерлер дайыма сөзгө чыгып атат. Унткар тоодогу телемунарада азыр кыргызстандык ишчилер жок, ал автоматтык түрдө иштеп жатат. Аймактагы кыргыз-өзбек чек арасы күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Бакыт Жылтыровдун айтуусунда Өзбекстан мунарадан күч түзүмдөрүн чыгарып кете элек. Алар тараптан канча милиция бар экени так эмес. Кыргызстандык 100 милиция бар. Кырдаалды жөнгө салуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр уланууда. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.